Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulihi. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı bir tuğanlar. Jana bizdi daim takay görüp, özlerine sağ alıp, jana şondayla özlerinde bolup atkan bir göy-göylörдү çeçip alatkan bizim bir tuğanlarımız. Bugün de Kudayım buyursa, sizlerin talabыңыздарга жараша awalki ушундай bir çoğun bir tema жөнүндө айтып атабыз. Билесиздер, Кыргызстанда бул жөнүндө айткандар өтө аз. Айтса да bir башкачараак айтып түшүндүрүшү мүмкүн, бирок сиздерге биз ушул сыйкыр, кара дуа, ошол эле мезгилде субхан көз тийүү жана ошондой эле баягы баардык эле ушул рухий дарттарга байланыштуу нерселерди түшүндүрүп келатабыз. Рухий дарттар жөнүндө сүйлөй турган болсок, биз саат сүйлөсөк болот, саат субханалла айтсак болот. Бирок сиздер сурашыңыздар мүмкүн, бул айтып аткан бир сиздердин бир кулуңуздар, Кудайдын бир кулу, силердин бир кызматчыңар кайдан бул нерселерди айтып атат? Жана тизмектеп кайсы нерсе кайсыл жерден айтып берип атат деп. Биздин айта турган нерсебиз ушул. Албетте биринчиден Курандын ичиндеги аят карималар, ошондой эле субханалла пайгамбардын сүннөтүндө болгон нерселер. Бирок Куран каримиде Аллах Таала сыйкыр, кара дуа жөнүндө айтып, ошондой эле көз тийүү жөнүндө айткан болсо, ошондой эле субханалла баягы адамдардын бирине кылган жаманчылыгын айткан болсо, алар мындай кээ бирлер захирий болуп, аты ушундай бир белгиленген, кээ бирлер белгиленбеген, бир кыйырма мааниде айтылгандар бар. Ошондой эле хадистерде дагы ушул жөнүндө айтылгандар бар. Эми бирок көп убактарда биздин өз тажрыйбанын негизинде, ошондой эле ушу сиздердин араңыздарда бир туугандар ушул бизге келген себебинен ошолордогу болгон акыбалдардан, келип чыккан тыянактардан сиздерге сабак берип атат экенбиз. Албетте, Аллах Таала кааласа, бул нерсенин баардыгын бир эле мүнөттө кетип кала турган нерсе. Алла каалап кое турган болсо, бул нерсе бат эле айыгып кете турган нерсе болуп калышы мүмкүн. Бирок караңыздар, тагдырга кимдикине кандай жазылганын биз билбейбиз. Көп кайрылуулар болот. Көптөгөн кайрылуулар бар. Бир туугандардан ушул оорулар тууралуу кандай болот, эмне кылат, кантип айыксак болот. Биз дайыма субханалла ушул жеринде айтып келгенбиз. Кантип айыкса болот дегенде, мунун өзүнүн бир өзгөчө бир жолдору бар деп да айтпайбыз. Өзгөчөлүгү дегенибиз, албетте, сиз менен биз мусулман болушубуз керек. Ошол имандууларга Аллах Таала пайда берет дегендей, Куран Карим пайда берет дегенде, биз биринчиден шарт кылганыбыз бул иман болуп эсептелет. Иман. Эми бүгүн дагы биз сиздерге Кудайым буйрса ошол туурасында сөз кылабыз. Жосо сыйкырдын, кара сыйкырдын, жосо адамды окутуп коюунун. Ошол мезгилде бүгүнкү сөздө мен ошо бир тууганын кайрылуусунан кийин сиздерге ушул нерсени айткым келди. Ушу көп жылдан бери, бир 30 жылдан бери ушул нерсе менен күрөшүп келаткан биздин бир тууганыбыз кайрылган. Ошол кайрылуудан кийин биз бир нече ушул жөнүндө бир аз китептерди карадык. Ошондо тажрыйбабызда болгон нерселерди карап, анан сиздерге айта алдык. Көп убактарда билесиздер, бизде депрессия, стресс деген дагы сөздөрүбүз бар. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, депрессия, стресс бул баягы антидепрессанттарды ичүү менен, ошондой эле жанакындай бир дарыларды ичүү менен айыктырса болот деп айтабыз. Албетте, көп убактарда бул айыгуу болбой калышы да мүмкүн. Бирок ошонун белгилери, ошондой эле бул ошол адамда депрессиянын, стресстин белгилери дагы кара дубаланып калгандарда да боло тургандыгын биз айтабыз. Же болбосо акылдан кетүү сыйкырын биз ушу алдыңкы сабакта айтканбыз. Акылдан кетирүү жолсо адамдарды жиндиликке алып бара турган сыйкыр болот. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында бир сахабанын акылдан кетип калган, жолсо акылдан кетип, ушуна бир жанагындай бир өзүн өзү жоготуп койгон акыбалды алып келгендиги жөнүндө хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени окуду деп дагы айтылган хадистер бар. Кээ бир аяттарды айтылганы. Эми ошол сыйкыр жөнүндө, жобосо акылдан кетирүү сыйкыры жөнүндө айта турган болсок, бул кандай белгилери бар деген да суроолор болушу мүмкүн. Ал кандай болуп калат? Мисалы, биринчиден биз айтып атабыз, эгерде ошол акылдан кетирүү сыйкыр, жобосо жана айтканда депрессия, стресске түшүрүп кое турган адамдарды кармап, байлап кое турган кара дубанын бирөөсүндө ушул белгилери бар экен, бир нече. Биринчиси дайым такай ыйлоо. Жобосо бир эле кичинекей бир оорулар боло турган болсо, жобосо бир кичинекей эле бир кандай жашоосунда бир оорчулук болсо, жобосо бирөөнүн керек болсо кичинекей күчүктү деле карап ыйлап башташы мүмкүн. Өзү ыйын тыя албай калышы мүмкүн. Кийинкиси бир нерсе куса болуу.
куса болуп башташы мүмкүн. Куса дегенибиз авалки субханалла ошол адам бир өтүп кеткен бир тууганына куса болушу мүмкүн. Ошондой эле субханалла ата энесине, алыста жүргөн балдарына куса болуп, авалки ийлаганы бир башкача, эчкиринипче мындай айтканда, энтигип ыйлап, ушундай бир орунда тура албай калышы мүмкүн экен. Кийин истерикага түшүү, ар бир эле нерсеге истерика болуп башташы мүмкүн, өзүн өзү жоготуп башташы мүмкүн. Бир нерсеге мындай кичинекей бир эле оорчулукту оор кылып, же кыргызча биз айткандай, кичинекей бир мындай чымынды төөгө айлантышы мүмкүн экен. Албетте бул жерседе адам кандай болот десе, биринчи муздак тер басышы мүмкүн. Ошол мезгилде өзүн өзү кармай албай, ыйлоого, чачын жулууга, же болбосо бир нерсени сындырууга өтүшү мүмкүн экен, машалла. Аллахым өзү сактасын. Кийин ушундан кийинки үчүнчү андай мелгиси жалгыздыкты каалоо, же болбосо жалгыз отурууну каалоо. Эч ким менен жалгыз тамак ичип башташы мүмкүн, жалгыз комнатага жатып башташы мүмкүн. Эркек болсо аялынан, аял болсо күйөөсүнөн, балдарынан качып башташы мүмкүн. Же болбосо эң жаман нерсеси ошол жалгыздыкты каалоодо адам жуунуудан алыс болуп башташы мүмкүн, өзүн өзү карабай калышы мүмкүн. Мындай кимге жакмак элем деген нерселер пайда болуп баштайт. Кийинкиси ушул нерсе экен, көп убактарда төшөктөрдө жатып тамак ичип башташы мүмкүн, төшөктөрдө жатып амалдарды кылып башташы мүмкүн. Кээ бирлер бар, ошо төшөккө деле заар ушатып кое бериши мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, ал ошо туруу да оор болуп калат. Кийин төшөктө тамак ичип баштайт. Төшөктө бардык эле мындай айтканда уйку, көп убактарда уйку баскан себебинен уйкуга унутпаңыздар. Бирок унутпаңыздар, бул төшөктө жаткан адам уктап атат экен деп ойлобошу керек. Ал уктаган деле жок. Уктабай деле калат, ошол нерсеси бар. Кийин төшүнүн кысылуусу деп айтып атабыз. Эмне үчүн дегенде, көпчүлүк убактарда ушу түштөн кийин, мисалы асыр намазынан кийин, башка балки шамдан кийин же түн бир окумдарда төшүнөн ушундай бир кысылуу пайда болушу мүмкүн. Абанын жетпендиги, жүрөктүн лакылдап башташы, жүрөктүн кысылышы болушу мүмкүн. Аллаху акбар. Негизинде өзү жакшыны Алла билет, бирок ушул белгилер албетте субханалла ушул адамдарда бар. Кийин караңыздар. Кишилерге кол көтөрүү болушу мүмкүн. Мисалы бир кичинекей нерсе болсо да өзүн өзү ачуусун кармай албай, урушка, мушташка өтүшү мүмкүн, талашып тартышууга өтүшү коркунучу бар экен. Дайыма өзүнүкүн туура деп эсептейт. Бирок карасаңыздар, мен сизге бир жолу сабактарда айткан элем, жинди менен жиндүүнүн айырмасы ушул эки, качан бир адамга ошол сыйкырланып жин кирип кеткен болсо, ал бир нече убакта өзүнүн эсине келет. Өзүнүн эсине келгенден кийин, ал албетте өзүнүкүн мындай адамдарга эмне кылып койдум, бир нерсени туура эмес кылып койдумбу деген ойдо силерден кечирим сурашы мүмкүн. Бирок качан адам депрессияга түшүп, стресске түшүп, мындай айткан жиндилик, акылдан кетүү, же болбосо психоневрологиялык ооруга душар болуп калган болсо, анда ал эч качан өзүнүкүн мындай кечирим сурап же ушундай кылып койдум деп айтпай тургандыгын эсиңиздерге алып алыңыздар. Аллаху акбар. Кийин маал менен эсин жоготушу, маал менен эсинен таанып, ошол эмес маал менен бир аз мындай акылын жоготуп, кайра келип, ушундай акыбалга келиши мүмкүн. Мисалы алса, азыр эле сиз менен урушуп аткан болсо, бир аздан кийин сиз менен кайра ойноп калышы мүмкүн. Бул нерсе кичинекей балдарда да болот, унутпаңыздар. Кичинекей балада да болот. Аллаху акбар. Эми урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандар, биз сиздерге азыр бир аз бир белгилерди айттык. Айтып ойлошуңуздар мүмкүн. Бул белгилерди айтып атат. Ушул нерсе менде бар деп баардыгыңыздар эле мындай ушул нерсени ойлонушуңар мүмкүн. Мисалы, менде ушул нерсе болуп атат, ушул нерсе менде бар дешиңиз мүмкүн. Бирок унутпаңыздар, биз дагы да айтабыз, эгерде сиз ушул болуп аткан нерселерде көп убакыттарда чочуп калышыңыз мүмкүн, бир нерседен коркуп калышыңыз мүмкүн. Ошол эле мезгилде коркунучтан кийин бир сиз өзүңүз алып учуп, бир орунга отура албай калышыңыз мүмкүн. Бул дагы болсо көз түйүүнүн да белгиси болушу мүмкүн. Бирок дайым айтабыз, ошол сиз өзүңүз тажрыйбалуу болгон рукуячыга барып, өзүңүздү текшерткенге унутпаңыз. Албетте биз дагы деле болсо айтабыз, Кыргызстанда чоң рукуячылар өтө көп. Ошолордун баардыгына барсаңыздар болот. Биздин сабакты чыгарыш максатыбыз авалки бизге кел, же болсо биз ушундай нерсебиз деш эмес. Авалки албетте бул оору айыгат. Сиз ооругандан кийин сөзсүз айыгасыз деген эле сөздү айткыбыз келди. Көп адамдар үмүтүн үзүп койгондор бар. Ошол эле мезгилде, ошол үмүтү үзүлгөн акыбалында ушундай бу дүнү өтүп кеткендер бар. Көп убактарда суицид кылгандар бар, көп убактарда бомж болуп жашоосун өзүлөрүн чыдап койгондор бар. Бирок мен айтайын дегеним, албетте субханалла, Аллах Таала оору жараткандан кийин оорунун шифасын да жараткан. Биздин заман, биз жашап аткан мезгил ушундай бир мезгил болду. Тездик менен өсүп аткан, баардык нерсе тездик менен өсүп атат. Адамдардын каалоолору да тездик менен өсүп атат. Ошондой эле биздин каалаган нерселер дагы тездик менен өсүп атат. Көчөңүнө
Биз 60 менен жүрө турган машина болсо азыр 300 менен жүрө турган машина пайда болду дегендей эле бүткүл нерсе тездик менен өсүп баратат. Кээ бир адамдар ошол нерсенин аркасынан жетишпей калып же болбосо өзүлөрүнүн мындай айтканда кээ бир мындай ошого жете албай калып өзүнүн күчүнүн кубатынын ошол эмес да акылынын акыл ченемдүүлүгүнүн жетпей калган себебинен кээ бир субханалла ушундай бир руханий дартка да кабылып калгандар бар. Албетте сиз менен биз Аллах Тааланын бир кулдарыбыз. Бул нерсе жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп айткан. Урматтуу жамаат, сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Бул белгилерди айтып койду. Мунун ушул дарылануусын айтпай койду. Бул дин дарысы бул айтып аткан нерселердин бул дин. Динге келүү менен сиздин окуган намаздарыңыз менен ушу намазда туруу кунут, хушу, хузу деген ушундай берилүү менен окулган намаздарыңыздар, албетте субханалла ушундай жүрөк менен кылган зикирлериңиздер, албетте ушул кээ бир убактарда сыйхыр болбосто ушундай өзүңүздү кармап калууга, бул дүйнөдө ушундай болуп аткан замандын тездигине, же болбосо жашоонун тездигинен куткарып кала турган чоң амалдардын бири бул субханалла намаз болуп эсептелет, динибиз болуп эсептелет. Алхамдулилла, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 15 кылым мурун келген болсо дагы сиз менен бизге мунун кутулуу жолдорун аябай көп айтып кеткен. Кутулуу жолу бул Куран. Куранды көп окуңуздар. Албетте азыр биз сиздерди айтканда кээ бирөө менде ушул нерсе бар экен деп коркуп калганыңыз мүмкүн, бирок албетте бул айгат. Алхамдулилла, Аллах Таала сиз менен бизге тоофик мүмкүнчүлүк берген болсо, иншалла дагы бир жашообуз бар. Жашообузда дагы уланат. Кээ бирөөңүз айтышыңыз, мен ушу менен өтүп кетемби, ушинтип эле кыйналып жүрүп өтөмбү, же ушундай болуп өлүп кетем, жашоонун бир рахатын ала албай каламбы дешиңиз мүмкүн. Албетте сиз бул нерсе жөнүндө ойлондуңуз, өзүңүзгө тыянак чыгардыңыз, бирок тыянагыңыз туура эмес болуп калды. Сиз сөзсүз субхан айгасыз, сөзсүз бул нерседен кутуласыз. Анткени Аллах Таала момундарга шипа үчүн түшүрдү Куранды. Ошондой эле момундарга Аллах Таала шипа беребиз деди. Жана жөн эмес жүрөктөрүнө тынчтык жана рахмат беребиз деди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Урматтуу жамаат, биз колдон келишибизче, ошон билишибизче, тажрыйбабыздын негизинде сиздерге айтып бердик. Жакшысын албетте Алла Таала өзү билет. Ассаламу алейкум.